Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Өзбек бийлиги Орусияга барган мигранттары азаярын айтты. Бул тууралуу Өзбекстандын иш менен камсыз кылуу жана жакырчылыкты кыскартуу министрлигине караштуу тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Алишер Розиев билдирди. Азаттыктын өзбек кызматы жазгандай, эмгек миграциясы маселелерине арналган видеоконференцияда Розиев Өзбекстанда курулуш тармагы тез өнүгүп жатканын, айрым объектилердеги эмгек акы Орусиядагы айлыкка жеткенин билдирген. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда курулуш тармагы жанданып, биздин эмгек акы Орусиядагы айрым объектилер менен бирдей болуп жатат. Мындай жагдайда Орусияга баратканда биздин жарандардын саны азайышы мүмкүн, деди Розиев. Алишер Розиевдин айтымында Өзбекстандагы кээ бир ири курулуштарда куруучулар айына 500-600 доллардын тегерегинде маян алышат. Ал ошондой эле акыркы 2 жылда мекеме жарандарды мурункудай Орусияга гана эмес, Европага да ишке жиберип жатканын белгилеген. Июнь айынын башында коңшу өлкөнүн президентинин басма сөз катчысы Шерзот Асадов Орусиядагы өзбекстандык эмгек мигранттарынын саны акыркы 8 жылда 6 миллиондон 1 миллионго чейин азайганын билдирген. Соңку 2 жылдан бери Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны да кескин азайды. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын көбү батышка АКШга оду. Соңку 1 жылда эле 180 миңдей кыргызстандык Орусиядан чыгып кеткен айтылган. Бир жагынан мигранттарга карата текшерип тескөөлөр күчөсү, экинчи жагынан батыштын санкцияларынан улам рубль туруксуз болуп, соңку аптада акча которууда дагы маселе жаралганын мигранттар белгилеп жатышат. Булак Азаттык. Орусия Крымдагы ракеталык чабуулга АКШны айыптап жооп кайтарууну убадалады. Орусия басып алган Севастополь аймагында бүгүн 23 июнда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн ракеталык чабуулунан кеминде 5 киши набыт кетип, 124 киши жарат алганын орус тарап билдирди. Маалыматка караганда каза тапкандардын 3-өө балдар, 2-өө чоң киши. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү, 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Орусиянын коргоо министрлиги бул үчүн жоопкерчиликти Вашингтонго жүктөдү жана АКШ менен Украинага жооп кайтарарын убада кылды. Севастопольдогу жарандарга жасалган ракеталык чабуул үчүн жоопкерчилик биринчи кезекте бул куралды Украинага жеткирген Вашингтонго. Ошондой эле бул чабуул өз аймагынан жасалган Киевке жүктөлөт. Мындай аракеттер жоопсуз калбайт деп айтылат башкармалыктын маалыматында. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Украинанын куралдуу күчтөрү америкалык 5 атаңыз ракетасы менен чабуул жасаган. Алардын 4-өө атып түшүрүлгөн, 5-си абадан коргонуу күчтөрү менен кагылышып, шаардын үстүнөн жарылып кеткен. Орусия тарабынан дайындалган Севастопольдун губернатору Михаил Развожеев 24 июнда аймакта аза күтүү күнү деп жарыялады. Севастополь Крым жарым аралында жайгашкан. 2014 жылы Украинага таандык бул аймакты Орусия басып алган. Булак Суперкежи. Кытай менен Тайвандын ортосундагы тирешүү күчөп баратат. Кытай Тайвандын көз карандысыздыгын колдогондорго каршы жаңы катаал чараларды, анын ичинде өзгөчө учурларда өлүм жазасын колдонуу мүмкүнчүлүгүн жарыялады. Кытай бийлиги, соттор, прокурорлор жана коопсуздук органдары Тайвандын бөлүнүшүнө багытталган аракеттерди катуу жазалашы керектигин билдирди.
Жаңы көрсөтмөлөр кылмыш деп эсептелген аракеттердин тизмесин кеңейтет. Алар Тайвандын эл аралык уюмдарга мүчө болушуна көмөктөшүү, башка өлкөлөр менен расмий визиттерди алмашуу жана Кытай менен биригүүнү жактагандарга каршы чыгуу. Тайвань бул чараларды кескин түрдө четке какты. Тайвандын Пекин менен алакаларды көзөмөлдөгөн агенттиги болгон материктик иштер боюнча кеңеш Пекин бийлиги Тайванга карата юрисдикциясы жок деп жарандарды коркутууларга алдырбоого үндөдү. Кытайдын позициясынын катаалдашы Пекин сепаратист деп эсептеген Тайвандын президенти Лай Цзиньнин жакында кызматка кириши менен байланыштуу. Анын инаугурациясынан кийин Кытай аралдын жанына аскердик машыгуу өткөрдү. Коркунучтарга карабастан эксперттер бул чаралардын практикалык натыйжасы чектелүү экенин белгилешет. Анткени Тайванда Кытай сотторунун реалдуу юрисдикциясы жок, бирок кырдаал Пекин менен Тайвандын ортосундагы чың алуунун күчөп баратканын чагылдырат. Пекин Тайванды Кытай эл республикасынын провинциясы жана өлкөнүн ажырагыс бөлүгү катары карайт. 1949-жылы коммунисттик партияга каршы жарандык согушта жеңилгенден кийин Гоминден өкмөтү аралга качып кеткен. Бүгүнкү күндө Кытай республикасынын мыйзамдуулугун 10 чакты гана мамлекет тааныйт. Булак Суперкежи. НАТО Кытай Россияны колдоону токтотпосо санкция салынышы мүмкүндүгүн айтты. НАТО качандыр бир убакта Россияны колдогондугу үчүн Кытайга санкция салууну караштырат. Бул тууралуу Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг билдиргенин РИА Новости жазды. Эгерде Кытай Россияны колдоодон баш тартпаса, НАТО боюнча союздаштар кайсыл бир учурда экономикалык санкция же чектөөлөрдү киргизүүнү карашы керек деген Столтенберг CNN каналына курган маегинде. Анын айтымында Кытай Украинадагы чыр-чатакты тутандырууда. Кытай бир эле учурда НАТОнун европалык союздаштары менен соода алакаларын жүргүзүп, ошол эле мезгилде Европадагы экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинен берки эң олуттуу жаңжалды тутантууну уланта албайт деген башкы катчы. Буга чейин Улуу Британиянын коргоо министри Грант Шапс Лондон менен Вашингтон Кытай Россияга Украина менен согушууда колдончу курал жарактарды жеткирип жаткандыгы же ошондой аракетти баштоо ниети боюнча далилдерди топтошконун билдирген. Бирок АКШнын мамлекеттик департаментинин башчысы Энтони Блинкен Конгресстеги жыйында АКШда Кытай Россияны Украина менен жаңжалда куралдандырып жатканы боюнча маалыматтар жок экенин моюндаган. Ошол эле учурда Блинкен куралды Түндүк Корея менен Иран жеткирерин, Кытай болсо РФтин коргонуу өндүрүштүк секторун колдоп жатканын айыптай турганын айткан. Кытай Элдик Республикасы Тышкы иштер министрлиги Батыштын айыптоолоруна жооп берип, Кытай Украинадагы абал боюнча адилеттүү жана объективдүү позицияны карманууда деген. Ошондой эле курал экспорттоодо бардык мыйзам эрежелерге ылайык жоопкерчиликтүү мамиле жасала турганын кошумчалаган. Булак Спутник Кежи. Алишер Усманов Немис банкын сотко берди. Өзбек тектүү миллиардер Алишер Усманов каржылык операциялар тууралуу далилсиз билдирүүлөрдүн сериясын жарыялады делген UBC Европа Си компаниясын сотко берди. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы бизнесмендин адвокаты Стефани Рыбанууга таянуу менен билдирди. Усмановдун адвокаттарынын растоосунда 2018-жылдан 2022 жылга чейин банк Германиянын каржы органдарына Усмановдун чектүү каржы операциялары тууралуу негизсиз билдирүүлөрдүн сериясын жөнөткөн. Мунун натыйжасында бизнесменге саясий өңүттөгү тергөөлөр башталган. Учурда банк өзүнүн шектенүүлөрүн тастыктаган, эч кандай факты келтире элек, деди Усмановдун жактоочусу. Буга чейин Гамбург соту Тогернес Стим гезитине Алишер Усмановдун Баварияда вилласы бар деген маалыматты жарыялоого тыюу салган. Усмановдун адвокаттары гезитте 2017 жылдагы макаласы үчүн сотко берген. Макалада бизнесмен дээрлик 1 жыл бою Тегернеси көлүнүн жанында чоң виллага ээ болгон деген имиштер бар экени айтылган. 2024 жылдын январь айында Гамбург соту америкалык Forbes журналына Алишер Усмановдун орус президенти Владимир Путин менен байланышы тууралуу маалыматты таратууга тыюу салган. Басылманын анонимдүү экспертинин Усманов бир нече жолу Путиндин абийирин жаап, анын бизнес көйгөйлөрүн чечкен деген сөзү расталбаганын белгилеген.
Сот Фобер журналынын Алишер Усманов Мюнхенде кыймылсыз мүлккө ээ деген билдирүүсүнө байланыштуу ушундай эле чечим чыгарган. Сот басылмага чындыкка дал келбеген билдирүүлөрдү таратууга тыюу салып, тыюуну бузган учурда 250 000 еврого чейин айып пул төлөшү ыктымал экенин эскерткен. 2023 жылы августта Гамбург соту австриялык Курьер гезитинин макаласындагы Путин Усмановду жакшы көргөн байлардын бири деп атаганы тууралуу маалыматты далилдей алган жок деп чечкен. Көп өтпөй евро биримдик санкциялык тизмеге киргизилген орусиялык миллиардерлерди олигарх деп атабай калган. Булак Назар Ньюс KG. Армения Палестинаны мамлекет катары тааныды. Армения Палестина мамлекетин расмий тааныганын аталган республиканын Тышкы иштер министрлиги Telegram каналы аркылуу кабарлады. Документте Газа секторундагы гуманитардык абал өтө курушуп кеткени, көпкө созулуп кеткен аскердик кагылышуу жөнгө салынууга тийиш болгон эл аралык саясий күн тартибиндеги маселеге айланганын айтылат. Армения Республикасы жарандык инфраструктурага кол салууну, элге карата жасалган зордук зомбулукту, адамдарды барымтага алууну кескин айыптап, эл аралык коомчулуктун барымтадагыларды эч кандай шартсыз бошотуу талабына кошулат. Ереван БОНун башкы ассамблеясынын Газа секторундагы ок атууну токтотууга чакырган резолюцияларына кошулган. Армения жакынкы чыгышта туруктуулуктун орношуна, еврей жана палестин элинин ортосунда тынчтык өкүм сүрөсүнө чындап кызыктар деп айтылат документте. Мындан тышкары Армения ар кандай эл аралык аянтчаларда Палестин маселесин тынчтык жолу менен жөнгө салууга ыктап келгени, эки еврей жана араб мамлекеттеринин принциптеринин негизинде Израиль Палестина чырын чечүүнү колдой турганы жазылган. Биздин көз карашыбызда бул палестиналыктарда, израилдиктер да мыйзамдуу максаттарын ишке ашыруусуна кепилдик берүүчү жападан жалгыз жол. Мындан улам Армения Республикасы эл аралык укук, теңчилик, көз карандысыздык жана элдердин коңшулугунун принцибин колдоп, Палестина мамлекетин тааныйт деп айтылат документте. Жакынкы чыгышта абал тынч эмес. Палестина менен Израилдин мамилеси 2023 жылдын 7 октябрынан тарта курчуп, Газа сектору оор күндөрдү башынан кечирип келет. Булак Спутник KG.